эме болсо дагы подрядный организация деп коет. Мисалы үчүн мектеп курулса да эле, садик курулса, жол курса эми подрядный организация болот. Лицензиясы бар, курулуш лицензиясы бар, ошол курулуштун нормаларына, немесин стандарттарына жооп бере ала турганча. Азыр мисалы үчүн сиздердин араңыздарда бар болушу мүмкүн, агабыз улуңузга курулушту түшүнгөн болушу мүмкүн. Азыр көпчүлүгүңүздөн аял кишилер отурушат. Курулуштун немесин билбей калышыңыздар мүмкүн. Анан единый мындай болушубуз керек. Ошон үчүн ол жерде курулуп атат. Анан курулушту билебиз. Единый болгонго макул. Бирдей тартыштан. Ошол сапатын сиздер кандай эң сапаттуу материалдан болсо сиздер заказчиксиздер ал жердечи. Сиздер коллективный заказчиктер. Бизге мындай болгондо бизге азыр обещать эткен, биз өз ОСБ деп барсак, контейнер дегенбиз. Контейнерден ОСБге өттүк. Анан ОСБ эмес, жеңил конструкция десеңиз. Ошо. Анан бизге темирден кылып беребиз деди. Россиядан биз заказ кылып, ошондон кураштырып, өзүңөрдүн контейнерлерди кылып даярдап беребиз. Акчасы $5000 болот деди. А биз ошого ынандык. Ынансак эми муну теникеден коюп коюптур. Ал кандай карайсыздар ошого? Биз кандай ошо теникеге барабыз? Ол адамдар тенике менен мындай немесин дагы кашасын да тоспойт, чындыгындачы эми кандай барабыз биз ол теникеге? Өзүңүздөр ошол жерде барып көрбөйсүздөр, качествосын ийилип турат. Кыймылдап турат, шыркылдап. Темир болгондо кандай темир? Бизге Россиядан есть заказ кылып, ошо өзүңөрдүн контейнерлерди качествода алып келип кураштырып беребиз деп обещать эткен. Ошо заказчик Альберт ошентип бизге обещать этип, бизди ынандырып, $5000 көндүрүп, анан кийин биринчи немесин 132 миңден төктүртүп, анан кийин муну акырына келгенде бизге теникеден шагыратып коюп койду. Биз аны кандай неме кылабыз? Кийимибизди каяка илебиз биз? Эми айтып атышат, үстүнөн ОСБ чаптап аласыңар деп. Эми биз 2 иш кылып жүрө беребизби? Үстүнөн $5000 аны алсак, үстүнө да $100 000 сомдон оны корсок, бизге кандай анан? Анан кийин көчкүлө дейсиңер, 20 ноябрда. А биз төлөмдү кандай төлөйбүз? Ал жака барсак иш кандай болот? Кандай төлөйбүз? Ошондо караштырбайсыңар. Биз барып алып не кылабыз ал жерге? Көчөгө алып чыгып сатабыз. Элди кыйнап атат да. Чоңгуз, жанагы сиздер барып көрдүңүз. Бул бир эле чоңуздун жолу эмес, баарыбызды кабыл койбойт. Биз көрдүк, кече мен барып ушул аябай жакшы экен. Толық 15 біздің контейнерімізде размер шықпайды да. Эми ал тыныкеге сіз өзіңіз қызыңызды жайып алып отырғызбайсыз да. Biz daha yeni aldı semont şu. Birinciden akça kaçak karışak aldı semontunda. Minimum 100 son gider. İkinciden yaktan 10 santimetre, yaktan 10 santimetre kıskarganda daha biraz kişiye Maksat belki iş olanı razmeri bir de emez eken. Hazır demek. Bizdeki готовы 240 контейнер. 3 metre Razmeri 240, 230, 235 iken razmeri iken. Al bütölek mezgili, dükkandaki soşada kişileri. Hazır giyinkilerge sen aytıver mi? Hakan say. Evet, cuma. Oysa sizden asasatsa kendisi düşünüyoruz. Biz asasatsa deyince düşünmek aslında. Seçmeni de istiyoruz, düşünmek gerek. Ana bir günlerimizde gelecek kötü deyin kavar bulmaları bizim ekli ölçümüyle bizim kriz var kandaklarımız değişti. Ana biz şimdi öyle deyip 5 orada bir konteyner satın aldık, kayra gelip fiyattan satın aldık fiyattan. Biz bana maylanayıp tapkanak çalıştık, demirle satın alırız. Ben içine bir öz bulsam, üçüncü temirim olacak.
Degende iyi anda biz ayakta dönemdikende bir Albert Rajapov degen öyle bana çıktı. Yürüsün dedi. Rahmat canım. Ana men yürüsün dedi. Ana men neydi sok koyarım. Men deputatlarga baramın. Men biyaka baram, prokuraturaga baramın. Sen dakmet daydalar dedi. Ana kanday dakmet desek bana bari oturganda men jalan aytsam aytsın. Siz sakalbarsınız men jalan aytасыз aytsın. Тура. Birinci Kuple продажаны verdik. Kanday dakmette sırasına ayttı. Kuple продажаны alma dedi. Kopya ekiden dedi. Ana gelecekte bolgon gelişimde dedi. Ana pasport kopyalar dedi. Anam biz bari özüne bay çoğu төлеп тубалага токтодук. Көрсө, албада жүрүш эмес экен. Мына ошону мэрге айтып коюңуздар. Биз силердин эң сулатасыңарбы? Сиз ортого көпүрө болотасыз. Эми көпүрө болуп биз сөздү туума тур түшүпкенбиз. Анан көрсө ал бала ламбар иштеп экен болду. Келечеги тиешеси жок экен. Анан жанына бир 5-6 албалар. 5-6 ким? Сотка базарында сотка сатып айдинен алып, ушул сотка базарда чуркап турган балдар экен. Анан контейнерлери жоктор экен. Екіншіден контейнері болса да киттіріпке үзілген контейнерлер барды ешкімар бере ассоциация түзіп алып жүр. Ана мен аяға сен айтып берейін. Ана біз жоқ, бұл ассоциация біз келбейміз дедік. Келбейміз жоқ, біз болбойт, бұл бізге келечекке қарабайды екен. Мына келечек кейін кече өзүбүзчө бололу. Біз өзү ассоциация түзөлү десек, албет жоқ деп Бахадыр жанагы строительный компанияның эмесиген юрист экен, ошол менен келип биздин келишим биздин ассоциацияны киргизбей койду. Анан biz Rajapov qaytdık. Sen bizge bizim dокументтерибизди бер dedik. Biz özü жасап түзүп бербей качып жүрөт азыркыга чейин. Бул баланы экинчиден булар кече төлөбөгөндөр эми бирөө кредит алып ранын алып коюп макул төлөйлү эми. Макул төлөйлү башкели законго деп барса болду, жабылды. Эми силердин местаңар шоколад базарына кетет, Бостон базарына кетет деп мына ушулар айтты. Анан мен сизден суранайын. Ошо Rajapov деп текшергилечи мунун историясы кандай экенин. Текшергиле. Жаныңды демейсің, бәрі текшергиле. Суранам, мен эне катар суранып атам. Ошо бала вообще уже историясы белгилечи мына. Биздин алыбыз жетпеді. Айтсак койдуңуз, мен айттым. Сен дедим, мен сиз токтойм, эми сиз мени угуңуз. Мен да сиз токтойм, эми сиз мени угуңуз. Доказать. Аны мен айттым, Альберт, сен өзүң ламбат иштетип кеткенсиң, айланайын. Биздин чыракка киришпей кой. Бар өзүң ишин кыл десе мынтип айтты. Siz apamday bolgan ayal ekensiz dedi. Bolbosam dedi. Ana men bolbosun meni urap bilen dedi. Mına ana kelgende assotsiatsiyaga kirбегендерге акча 2,5 алып атат. 2,5 сомдон. Ай böyle bas. Ana ассоциация киргизсек, место жок деп коркутуп элден акча алып атат 2,5. Мына контейнерлер негелер бар да берип коюп отурганда ошолор десе, жок сиз документтерди албайм кеткен. Ассоциацияга кирсеңиз анан ассоциацияга кирсеңиз 2,5 төлөм. Анан мен сизге төлөмдү кабыл алам дейт экен. Ал ассоциацияны төлөйбү же контейнерди төлөбөйүн. Мен лично ассоциацияга 2,5 берген жокмун. Мен бердим айтпайм. Бирок ассоциациясы кол койдурду. Эми ошо мен сизден дагы суранам. Альберт Rajapov текшергиле. Жанындагыларды текшергиле. Комиссия түзгүлө. Вот там 7 квадратный метрче, 7 квадратный метр берилген ва чекиштеги контейнерлер, чоңдорго билем жазып. Эжем сөзүнө бир мындай. Мисалы үчүн мамлекетте билесиздер надзор деп атат, көзөмөлдөө чогулгандар бар да. Бизде барам прокуратура, милициянын да тийиштүү бөлүмдөрү бар, анан ИКМ бар, туурабы? Анан кийин бул жерде дагы баары кийин мамлекеттин ишине кандайдыр косвенный прямой отношение имеет кайсы адамдар. Алар сиз айткан автоматический учет алынат, мисалы үчүн. Алардын ишмердүүлүгү автоматический көзөмөлгө алынат. Мисалы үчүн биз мамлекеттик кызматка келе электе эле биз текшерүүнү өтөбүз. Мамлекеттик кызматта жүргөндө ар бир адамыбыз, ар бир чечимибиз көзөмөлдө. Анан кийин мисалы үчүн Альберт көпчүлүктүн ушул немесин өтүнүн моюна алганда бир кандайдыр бир төлөмдөрдү алды деп атасызбы? Алардын дагы немеси боюнча болот да. Эмнеге текшербей алдыңар ону? Андай текшербейсиңер. Анан мындай ушундай деген сөздү мен силерге жооп берейин. Азыр мен жооп берип коеюн, чоңуз. Сиздердин ошол жанагы жаңы келечек болуп турган тизмелерин мэрия комиссия карап чыгып, неме карайбыз тизмелердичи. Анан кийин ошол жерден биздер ал комиссияга
мэриядан болсо, мен өзүм экономия базар боюнча тийиштүү деп атабыз го. Биздин дагы УМСтен болот сөзсүз. Андан кийин базар дирекциясынан болот. Анан налоговыйдан болот. Себеби сиздердин ошол жерде иштеп жүргөн ишкерлер ар бириңиздер мисалы үчүн налоговыйдан каттоодон өтөсүздөр. Өткөндө көпчүлүгүңүздөрчү ветеринария болот, патент алып же башка иштейсиздер. Ошол жактан комиссияны карап туруп бизден өткөрөбүз болгончу. Себеби сиздер мына содагерлерибизге келип жатсалар, эртең дагы келишилер келиши мүмкүн, мен да иштейм деп. А бирок содагерлер мына иштебеген Шамырсайга жылдызган базарда киречек сода кылайт эле. Ол жөнөп жүргөн адамга берип койдум эчте. Анан биз мен реально содагер ошол жерде мен чай сатып жүрсүм да деген адамдар келсе, мына бир комиссиянын чечими бир адам жооп бермес бизде. Комиссияны базар өзүнүн өкүлүн карайт, бир налоговый өзүнүн системасын карайт. Ошон жалпы бардыгын жыйынтыктап туруп, мэриядан дагы кол коюучулар болобуз да. Ошондой болот. Ол жагынан Алардын баары түшүнөбүз. 7 квадрат метр мына мен барганда айткан. Чоңдор баары азыр жазылган. неме 7 квадрат 2 кадар майдага берилет. жылдызча жанагы анау эже сүйлөндүп аттыра. Сиздер экөөңүздөр сүйлөгүңүздөр Динара эже жылдызча келиңиз эже. Кечип келиңиздерби? Такталган эме. Жок, ал сүйлөбөйт. Ал деген биздин да ишкерлерден Ошо немен Сиздерден чыкпайбы? да калай сабыры жок да. Өздөрү чечип атат. Бизден Ошону чакырсын. Айдамизге 25 октябрга чейин эски акчаны төлөбөсүз го. Местасы каласыңар, мэрияга өтүп кетет деп. Ошону албетте чыгардыбыз, же сиздер чечим чыгарсыздар, же подряд жетпей. Акчасы жок төлөй албагандар, местасы жок калган. $1000 $70,000 чейин былтыр сатып алган дейт. Мисалы үчүн биз былтыр сатып алганбыз. Ал бирөө болсо 2004-жылы Россияга кеткен, канча түшүм алдым келдим дейт. Ошондой эшекте иштеп, Россияда иштеп анан получается местасы калабы. Ошол кандай болот? Акчасы төлөй албагандарга же компенсация бериңиздер, пожалуйста. Жок. Бул жерде атыңыз ким эже? Атымды айтпайм, потому что куртулар болот. Айдай деп коюңар да. Кандай? Коркосун. Жаңы куруп аткан келечек базары, келечек базарындагы ал жердагы мындай резиновый чоң эмес, определенный саны бар. Батырке канча места? Жаңы Саламатсыздарбы? Ниеттерде. Өткөндө ушинтип баштады. Силерде канча места бар азыр? Силерде 700 места 15 квадрат и 500 места 7 квадрат. Ал жер силерге толук жетиштүү. Силердин биз мэрия жактан деле, дирекция жактан деле биз азырынча силердин кийим алууда, кийим албай общак кылышкан жокпуз. Биз азыр нейтралдуу турабыз. Силердин өзүңөр ассоциацияңар бар. Азырча местасын айтып коюңуз мага. 7 места 15 квадрат. 7 квадрат. Азыр Батырке. Албетте чакырбайбы, азыр. Аз сөз бүтүрүп коеюн. Ошону жана айтып атам да. Айтып койгуламыз. Бул жерде ошо азыр жаңы курулган местадагы мындай резиновый эмес, мындай кийим определенный количестводо. Анан кийин курулуштун мөөнөтү бар да, курулуш мөөнөтү бар. И ол жерде мисалы мамлекеттен же башка жактан курулушка акча болбойт деп, бөлүнбөйт деп. Силердин ар ким заявка берип ошол жерден курулуш подрядный организация менен келишим түзүп неме болуп да, ошолорго гана болуп да. Калгандардын Элдин сыртында карашыңар керек Биз да. догумуз, доктор. Биз мейли аны төлөйбүз, акчасын төлөйбүз деп мойнубузга алганбыз. Бирок төлөп атабыз, аны делечи, бирок качествосын ким карайт ошону? Качествосын биз курулушту контролдоо башкармалыгы бар. Биз кече базар күнү дагы мына ушу сиздердин базардын алдын ала иштешине мындай кийинки ишмердүүлүгү боюнча мына транспорт маселесинен баштап светине чейин баардыгын мына базардын директору Пул жок го. Батыр аке Бөлүп берели деген onu көргөн жок. Мэриядан барды, Ошолор да айт. архитектурадан барды, газдан барды, башка бардык службалар барып, суббота, воскресенье болсо барып ошол жерде отурабыз. Аны курулуштун качествосын, сапатын долбоорго ылайык болуп жасалышын мамлекеттик архитектуралык көзөмөлдөө башкармалыгы көзөмөлдөйт. Акчасы бизге биз
ал тинекеге барып отурбайбыз. Баарыбыз ушул жерде тинекеге барып отурбайбыз. Бизге лист кылып берсин. Лист кылып берсин, анан барабыз. Болбосо биз о тинекеге барбайбыз. Колунда айтыш керек эле. Бизге лист деп айткан. Бизге ошо башында лист кылып беребиз. Өзүңөрдүн контейнериңердеги баардыгын даярдап беребиз. Силерге $5000 берсеңер болду дейт. Айрымдар $5000 баарын төлөп койгон. Мейли ошондо экен деп ишенип. А биз мондай тинеке болгондо биз 1 сом да төлөбөйт болчу. Барбайбыз да о тинекеге. Тинеке деп атасызбы? Темирдин өзү болгондо, мисалы үчүн билесиз да, Темир лист. жок, мына лист болгондо деле, мына темир өзү эле болгондо, бул бандай ысыкты тез ысыкса, контейнер. Ой, мына контейнер. Жок, мен оюмчачы, ал барып көрөбүз. Мык кармаш керек. Адамдар Чүш. Мен бир эле суроом бар да, мен ушул жерге канча жолу келип атам, кечээдегине дагы сурагам. Эмне үчүн биз заказчик акча төлөп алып аткандан кийин эмне үчүн сметаны чыгарбайт? Могу расходный смета туралы кимдикени кантип ичиндеги салган сиз айтып атасыз. Жылуулук өткөрбөй, суук өткөрбөй жылып отурасыздар. Хорошо, ошол батаны канчадан алды? Баягы профилдерди канчадан алды? Бир контейнерге канча расход кетти? Смета ачык болуш керек. Эмне үчүн ошо жашырын болот. Сиздерге вопрос, Гүлжамал. Эмне үчүн сиздер ошону биз канча жолу келип суроо кылып атабыз, ошону сиздер көрсөткүлөм деп подрядчикке бир тапшырма бербей атат. Биз сиздердин элиңиздер болобуз. Анакта жүргөн бир башка националисттагы элдер эмеспиз. Биз налог төлөп атабыз, сиздер айлык алып атасыздар, туурабы? Эмне үчүн ошону чыгарып койбойт? Мен бир кызыкчылыгым ошол сметаны эмне койбойт? Койсундар экен. Бир азыр 130 миңге төлөгөн бар, төлөй албагандар бар. Кредит алып төлөп аткандар бар. Төлөп кредит алып келип, мына төлөйм, болуптур, шуну төлөп турайын десе, ага места жок деп, аны жок деп смета эң туура айттыңыз. Смета бул бана жашыруу неме маселе болбош керек. Азыр мына сизге жанагы товарларды, кайсыларын алганды боюнча общий маалыматты белгилетип, биз жана подрядчигине дагы башкасына да айтабыз. Азыр себеби неме Минстрой болуп калды азыр, жана курулуш министрлиги болуп калды. Курулуш министрлигинен бул жерде параллельный проектирование деп приказ чыккан. Потому что баягы бул кийин сиздер жаңы жерлерде жаңы неме болсун дегенде экстренный болду. Проект жасалса, параллельный стройка болду бул жердечи. Жердин документ иштери, курулуштун уруксат иш кагыздары параллельный бүтүрөт. Буга министрликтен атайын уруксат алынды. Азыр анан кийин жанагы сиздин канча немеси боюнча общий сметасы чегелек болуш мүмкүн, себеби курулуш жүрүп аткандачы. А бирок буга чейинки аткарган иштер анан кийин кандай материалдар алынган, канчадан алынган боюнча маалыматты сиздерге берди, биз талабын айтабыз, сиздер талабыңызды. Подрядчик деген биринчи предварительный сметаны түзөт. Мынчага чейин болушу мүмкүн. Макулсуңарбы деп де? Курулуш эми жер казылып аткан жок. Уже сиздер бүтүрүп, какой жанагы местаны көрүп атасыздар. Сиздерге жооп берет деп атасыздар. Хорошо, сиздерге жооп бериптир. Ошол объем туру келип, кана ошол кеткен чыгып, каерден канчадан сатып, кана ошол документ. Мен ошону азыр айттым сизге. Бул биринчиси. Экинчи вопросум, азыр эсип кетип аттым да, уже отуруп турасыңыз, кийинкилер өчүктөр сөйлөп болсун. Малика сөйлөп. Biz yukarıda çabuk saldı. 138 milyon. Sonra ben 60 kaçak bir de tutmalar. Bu sene kupa yetek ötüyorsan kim tutar? Ben geçen kupa Burayı mesela bu sene dağıldı yani almayı sonra. Bunda tolgu bez. Sen ötmesen gitleri kilitleri ben kızıma silme çıkartmış aşağı zor çoluktum. Hep dökülsün geçenler hep dökse bu sene nesler çok sana verilmeyecektir. Men ошол жерде 500 миңге сатып алган ошону. Мен кайра ишке сатып атам. Айдет ишин чайраган эмес, мурда жада айдет жердин үстүнө түчүп атат мына Эч ким чайраган эмес.
Ол койгонбуз мен элди жыргатам, элди мынандай бердисе. Ишенип бергенбиз. Берип туруп, немесе кийин өзүнө караштуу кичинекей кабинетти, кичинекей небелерди өзүнө куйрук турган экенси экинчи күнү сүйлөгөн ушулерде. Конuşuyor bagday. Жаңағы сіз мына 60-ға шықсаңыздан өзіңіз үшін пенсияны күтіп тұрып іштеп жүрген адам кесіп алып. Ежеге неме қылайын, еже, азыр біздің тойчу, азыр мына жігітіңіз біздің қызматкер, фамилияңыз жазып алсын, сіздің мәселеңізді Дирелер еженеке емес şu бардығын барсам жерде мәселе. Азыр мен жаңа сұрауға жауап беріп қойдым. Не үшін баяғыдай ассоциация жобасы не керек деген. Мисал үшін мындай да ежелер. Азыр мен жауап беріп қойыншы мындай. Мен азыр айтайын. Ол жерде башқа жиын бар деп запланирован. Сіздер бар мен запланирован тұрған үшін тез мен берейін. Мен жауап берейін де атайын сөйлегеніңізден ол білеміз ғой. Мына қандай болады мисал үшін құрылышта заказчик деген болады да. Заказчик сіздер қанша адамсыздар? 500 адамсыздар. Правы? Ошол 1200 тен заказчик болду, 1200 тен бар архитектураға, 1200 тен госэкспертизаға, 1200 тен жаңағы небелерге барбайсыздар да бир адамға ишеним болуп. Анан кийин Альберт, Ташмак, Эшмак Местасы болып тұруп, ала албай, деген сұрауға жооп беріп жақта местасы бар да, анан аяққа болды, бүтті. Анда еже себебі жаңағы көчүр биринчи сиз айтканда укпай калган сөз. Базар дирекциясына ошол жерде мына буну жанагы базарком, Кумановпы, башкабы ошол жерде иштегендер өтүлүн алып силер ушунча жылдан бери ушулардын акчасын алып жүрөбүз. Иштеттик, арендасын алып биз мына Кудайга шүгүр тигриз кылдык, тутузга турдук, байыдык, мындай кылдык. Акырына келгенде ушулар базар көч деп мамлекет талабын койду. Ушулардын жакшына барып базарын куруп берейин, өтүлүм алайын. Мындай кыласыз, мынча сомдон түшөт экен курулуш материалынан, мынчадан кылып берейин, кандай кылып берейин деп туруп куруп берип койсо, Альберттан, Эшматтан, Ташматтан жок болду. Базар көмөктөр эле. Ол нерсени колсуна алып чыкпады. Азыр анан кийин ошол жанагы мэриянын талабына бирөө болуш керек, мына юридикалык жак болуш булар башын бириктиргендерде, ушул көпчүлүк менен сүйлөш дегендер, ошол ассоциация менен келишим түзүлгөн. Ассоциация муниципалдык менчик башкармалык подрядный организация болуп турчу, меморандум түзүлгөн. Ушул мен сүйлөйүнбү же сиз сүйлөй бересизби? Мен айтып түшүндүрдүм эжелер. Сиздер көпсүздөр. Мынабы мэрия кандай кетип өзүнө милдеттеме алды. Жер тилкени бөлүп берет, жаңы Айчар убагына жер тилкени. Жер тилкени трансформация иштерин уюштурат, ошол жерди бөлүп берет. Анан кийин подрядный организация курулуштун нормасына ылайык, стандарттарга ылайык курулуштун долбоорго ылайык курат. Анан ошол год эксплуатация полностью документтерин архитектуралык уруксат кагыздарын алат, башканы жасайт, госсектор өткөзөт, и год эксплуатация алып барат. Ассоциация кандай иштер? Ассоциация ар бир саудагер менен сүйлөшүп, ошол цемент чыккан цементтага ылайык акчасын подряд организация төлөп берет. Мынандай Сүйлөшкөн жок да. Ар биринин милдети бар, чөткү милдеттери бар. Эгерде ошол жанагы напрямую биз мисалы үчүн сиздердин жеке ишкерсиздер мэрия акчаңыздарды аралаштыра албайбыз. Сиздер өзүңүздөр мындай коллективный бир подрядный организация жанагы курган курулушту жалдап ушуну неме кылып таштар, аткарып таштар. Биз жалдаган жок, биз жалдаган жок. Альберт өзү жалдап, өзү бүтүрүп атат. Бир организация болот да. Мына акча эже келишимдер түзүп ассоциация менен болбой берип неме алып атышпайбы? Заказ несин алып атышпайбы? Мейли ошол биздин башыбызды бириктирип атыптыр. Biz ayttık, yok biz özgürlüğümüz menен barabız. Siz bu aslında girmeyin dese korkutu, başbulluğu menен koydurdu da aylaşsızlar. Biz niye başka kol menен barabız? Siz canım көп сүйлөдүңүз, siz да көп сүйлөдүңүz. Бийинге Жок, менин адамыбыз болуптур. Ларик сүйлөсүн болду. Ларик сүйлө. Мен атым Абдымалик. Жөн тургун. Мындай болуп атат да. Эми баягы кээ бир сөздөрдү айтты, эми кайра кайталаштын кереги жок. Бирок бул жерде мына келечек базары 20 жыл, 30 жыл мурун курулса дагы жанагы стандарттарга жооп бере турган базар.
Анан ушундай стандартка жооп берип аткан базарды көчүрөбүз, тим эле укмуш заманбап базар куруп беребиз деп убадаларды берди. Кайсы тараптан болсо дагы. Бирок бүгүнкү күндө ошол курулуп жаткан базар стандартка мындай азыркы заманбапка ылайык эмес. Биринчиден, проходдо 4,5 метр ал жерде. Мына келечектики 6 метр. Биринчиден. Экинчиден, контейнер азыр 150 жыл, 200 жылга чейин азыркы турган контейнер сапатын жоготпойт. Ошол дагы деле иштейт азыр контейнерге. Контейнерге уруксат болгон үчүн мэр дагы айткан, башкалар дагы айткан, архитектордун өзү дагы айткан. Алып келип койсоңор болот, тизип койсоңор болот. Только крышасын независимый кылып жабасыңар деген. Ал жерде өз кулагыбыз менен уккан адамдарыбыз бар. Баарыбыз укканбыз го. Андан кийин ошол информация кеткенден мэрдин өзүнүн оозунан чыгып атат. 2 сунуш контейнер менен келесиңер, же болбосо биз базарды жакшылап куруп берели деп туруп. Андан кийинки маселе мындай болуп атат. Азыркы тинекеси. Сиз айтып атасыз, темирдин өзүн эле коюп койсо болбойт деп. Азыркындай батасын кое берсин. Бирок ошол тинекенин ордуна сапаттуу, калың тинекеде жабышып берсин. Эртең ага кийим кийилет, товар кийилет. Биз ал жерге барып алып, чай ичкени барбайбыз, чөйрө жасап алып жакканы барбайбыз ал жерге. Биз соода кылганы. Биздин өмүрүбүздүн 3төн 2си өтөт ал жерде. Мен мисалы үчүн кечинде мен саат 8-де 9-да үйгө барам. Эртең менен саат 8-де келем. Ошондо 3төн 2си болот да ал жакта жашаган өмүрүбүз. Ал жерге бизге ыңгайлуу шарт болуш керек да. Мисалы үчүн мына жөнөкөйлөр кароолчу да мисалы үчүн. Ошонун будкасы бар жакшына. Ысык, жылуу, печкасы сайып бересиң, акчасын төлөп бересиң, жалдырап. Мисалы мен ошондой кылам да. Печкасын сайып беремин, жылуулап беремин, төшөк нерсесин алып келип беремин. Условия түзүп беремин. Ал мен ага айлык төлөймүн. Биз мына содагерлер, биз мамлекетке акча төгөбүз, налог төлөйбүз. Анан биз ошондой кылып аткан адамдарга сен 3-чү сортсун, 4-чү сортсун, каласаң отур, каласаң отурма деген мамиле болбойт да. Ошо колу дагы жок онун. Колунда айтып коюн, ортосун бөлгөнүн батыр. Алгандан кийин жасалбасына да акча кетет да. Скватын кылууга деп, майдагы эмнектерди коюп жасалбасы кетет. Ошолорду да коюп берсиңиз, немеси скват. Кече ошол болот да. Акча кетет дейм, буягы жолго төлөп аткан адамдар жабы да төлөшпөйт. Эже сиз аны койтуп атканча тинекени караңыз, тинекеге бул киши айтты. Будан кийинки улап атат. Жок, аягына чейин сүйлөшүн жөн тургула. Эми мындай. Эми ошол Альберттин ассоциациясын силер кабыл алдыңар. Ал жетекчиси өзү жанагы председатели болот, жанагы немеси, кийинкиси катчысы, анын колунда иштеген жанагы касыр кызы, дагы бирөөсү өзүнүн аялы. Семен эле булар ассоциация түзүп туруп, биздин документтерди алып келип, анан мына ушунча элдин эч кимден сураган жок. Кагаз документтер. Ушулар баардыгы макул, биздин ассоциацияга деп туруп ассоциация түзгөн. Эми анысына деле макул дедик. Көздү жумдук, макул. Кебирлери ыйлап, кебирлери баягы нары карап, ыйлап бери карап күлүп эптеп договор түзүштү. Мажбур кылышты аны. Анысына деле макул болуп атат. Андан кийин келип туруп эле анан кийин жанагы неме болуп атат, тинеке болуп атпайбы? Андан кийин мен башында эле ошол жерде барганда эле башында ушул иш башталганда эле мен биринчилерден болуп туруп биз өзүбүздүн ассоциация түзгөнбүз. Мына жалпы ошол мына именно келечек базарынын контейнери бар, колунда документи бар адамдардын немесинен тобунан ассоциация түзүлгөн. Ошо менен келип биз дагы ошол ассоциация менен кошо кирели. 3-чү тарап болобузбу, 4-чү тарап болобузбу, 5-чи тарап болобузбу? Биздин ассоциация дагы кирсин ошол жерге. Биз дагы ошо кошо көзөмөлдөйлү. Биз дагы айтканга укугубуз болсун дегенде бизди четке тееп койду. Киргизбей койду. Ошондо биз ошол ассоциацияны күндөн баштап биз подрядчикке барып биринчи немени проект сурадык. Проекти бер, кандай болуп түшөт? Метр канча метр квадрат болот, аралыктары кандай болот? Дегенде азыр проект көрсөтө алабыз, даяр эмес.
Даяр эмес проект жок болсо ана кайтып куруп баштады. Ошол маселе болду биринчи. Аны биз мэрияга, башка жактарга үнүбүз жетпей койду, айта албай койдук. Келсек, башка мындай маселелер болду да, ушундай тоскоолдуктар болду. Экинчиден, сметаны сурадык. Биз жөнөкөй жалпак тил менен сурадык. Жок дегенде мына мисалы үчүн мен временка куруп аткан болсом, устаны чакырамын. Мына уста мына жерге мынча метр квадратка ушундай куруп бер, временка куруп бер десем, ал айтат, фундаментине мынча акча кетет, темирди мынча сомдон алып келет, менин акым мынча сом болот деп баардыгын эсептеп чыгарып берет. Смета боюнча айтылды. Смета боюнча айтылды, бирок ошондо да мен айттым да, ошо башында баштаганбыз, сметаны бергин депчи. Ушул күнгө чейин жок да смета. Азыр мен өткөндө подрядчиктер жекме-жеке сүйлөшкөндө да айткам. Айтсам, мен сизге бере албаймын дейм. Бербейсиз. Жауап дейт. Кандай жауап дедим? Себеби мен сага акча төлөп алсам, кандай жауап, сен кандай бербейсиң? Десе мен бере албайм. Только через башка органдар, прокуратура, неме аркылуу, налоговый аркылуу гана бере алам. Бардыгын мэрия чечет. Акчаны биз төлөп атабыз. Ким чечет? Бербеш керек. Мынагы Албек ассоциациясын биз колдобойбуз. Жок, колдобобуз 98% колдобойт. Мен зарада айттым. 100% колдобойт. Ошо менен биз өз ассоциациябыз бар, ошо билсек болот, ошо мезет айтыңыз, суранып. Бизде ассоциацияга кирбесеңер кабинет кыласыңар деп атат. Бак, легде болбойт. Жок, кеч калган бул ассоциацияга өтпөйт десек, ошол ассоциация калсын, жетекчини алмаштыралы. Чында эле келечекте соода кылганды коелучу. Бул ломбард өзүңөр түшүндүңөр да, ломбард деген эмеке билесиңер да. Ломбард билесиңер да. Ана бизде мына. Эми мындай да. Биринчиден ошол биздин талап мындай болуп атат да. Биринчиден ошол тинекесин хотя бы да мен көпчүлүк макул болсо керек менин сунушума. Хотя бы жанагы 250 метрге чейин ошо калың тинекеден баягы кийим илине турган основной жерине чейин ошондой хотя бы калың темирден листтен кылып берсин. Анан экинчи этаж болот, сөзсүз эми көпчүлүк кылбаса дагы эми жарымдан көбү кылат, кылат. Ошол өздөрү кылган тинекеден боло берсин, себеби ал жак кылат буну. Бул менин биринчи сунушум. Анан кийин мында адаштырып анан размери чындап туура келбей калды. Аны азыр эми кандай кылып чоңойтуп кандай кылат, аны дагы караштырып чоңойтуп берсин. Анан мына мөөнөт боюнча биздин эми кайра кайталашка туура келип атат. Мөөнөттө мисалы үчүн азыр көпчүлүгү мына 90% азыр кышкы товарды алып келип алган. Болгону ноябрдын 15-декабрга чейин ошол товарды сатып калыш керек. 15-декабрдан кийин өзүн пулуна берем десең, аркасына берем десең дагы албайт. Анан ошол акчалардын эсебинен биз ушул немени азыркы 61.500 сом эстегенде мына эже дагы жана мен ушул сөзүмдү айтайын деп атсам, бөлүп калдым. Мисалы үчүн, ал сиздер мурдагысына бир борбордук базарга өчүргөндө эч ким бара элек болчу. Азыр Кудайга шүгүр мына кызык соода болуп болуп калды. Сиздерде ушун эч ким жок жакка жаңы бир жерге өчүрткөн жокпуз да. Ол жер чоң бир базардай соода комплекс болуп турабы? Ал жерге инфраструктурасын мэрия ошончо каражат кетирип, мамлекет жасады. Жолдорду жасады, ал жерде суу сыйбады, канализация барды, свет барды, анан мисалы үчүн ошол жерде адамдар барбы? Ошончо адам. Сиздер олар первый проходецтер барып Оларга бекер берип атат. ошо башкарга бекер бердиңиздер мо? Башкарга бекер бердиңиздер. Сиздер азыр ол жерге бир аз мындай Эки жол жүрүп атабыз. базардын жолу коюлуп, эл билип базардын кайда экенин. Ал жерге мына жол түзүп, мына жагы жаңы жол кеңейтилип турат мындай. Ошондой болуп аткан мезгилде барып турбайсыздарбы? Ошон үчүн анан мөөнөтү боюнча биз аткаруучубуз, биз мөөнөтү коюлду. Ошол мөөнөткө көчкөнгө аракетиңизди көрүңүздөр.
кечиңиздерсе кечиң акка себеби одан кийин мисалы үчүн сиз айтып аткан декабрь келгенден кийин жаңы жыл сезону жаңы жылдан кийин жаздын сезону себеби Кудайдын күнөө алдыдачы Биз ошо апрелде чыгабыз. Жок, биз суктаган тиги төлөмдү төлөбөйлүкпү. Эме ушул жерди толуктап коелучу азыр оюз неме болуп калды да. Ошо жанагы эки сулуш айтылганда мен айткан жокмун, мэрдин өзү айтып атат, өз ооз менен айтып атат. Силер биз базарды куруп берсек, биз базарды куруп толук бүткөндөн кийин анан көчүп келесиңер. Ага чейин ал жерде содаңарды кыла бересиңер деп атат. Мына базар башталганда биз барып ким подрядчик экен, кайтып турат экен, кандай жол менен турат экен, сметаны бер, проектini бер дегенде ошол жерде территорияга бизди киргизбей койгон. Киргизбей койгон, бул жерде опасность деген бар. Андан кийин азыр 20 ноябрда азыр бизге салып аткан бүткөн менен алдында 8 объект бар. Капиталдык курулуш бар. Алар керек болсо, ал жерде тек опасность ким мойнуна алат? Бирөөнүн башына кирпич түшүп кетеби, жыгач түшүп кетеби, тинике түшүп кетеби? Ал жер элек яма болуп турат азыр. Анан чаң болот, алган Курулуштун арасында биз кандай соода кылабыз? Анан ошол объекттер бүтсүн. 95% бүтсүн. Биз барбайбыз деп аткан жокпуз. Ошол объекттер 95% бүтсүн. Макул. Kolun aytпайсың, Şunda kolun aytış керек да. Майлик колунда айтып кой, полга берсин. Баары жерде ызылдай бербейди. Чоңбай. Толкана салаттак бар көрөбүз да, мына жер канча болду, мына жерге тоок коналабы, мына баш кийип калбайбы, үстөмө болот деп көрөбүз. Ошол. Аласаң, бияққа келіп аласың. Басамын жабап. Анан кийин ана онча бизде барышат. Аны сен сүйлөйсүң деп бул жака сүзүрөп келет. Негизи төлөйбүз. Мен өзүм да төлөйм. Ана ошондай, ана сүйлөтө деп ошончо тапшырат. Акыр. Ошону жөнсөп көрсөтпөйсүзбү? Мен сизге суроо берип атам. Ошо жерде барбашыбыз керекпи биз? Көрбөшүбүз керек. Стройдан эмне үчүн киргизбейт? Запретный зона. Курулуш иштери жүрүп атканын биздер көрүп атабыз. Өкүлдөр бар. Биз өкүлдөр эле барганбыз, өткөндө барганда. Баардык шаарга барлап кетсек анан кийин. Жок, аны биз төртө бешөө биздер эмне үчүн ушул жерде местасы туруп, биякта место алганга болбойт. Мына эже да айтып атат да, силерге место жок деп. Андай кимдин акысы бар? Биз келечекте көчтө Onu aytdım var. Misal için mesle al жерде нягрын ишин эмес саналуу депчи ал жерде дачы. Себеби жол кетет, ортосуна проходтор кетет, калтырганда место соответственно азаят да. Ал жерде бизде Жок, бизде жакта место сиз түшүнбөйсүз. Жок, жакта место бар. Төлөп жүргөнбүз да. Азыр төлөй албайбыз ата. Качыла сүйлөт. шартына карайсыздар. Азыр бул киши айтты. Ал жерде 720 тонналы 507 метр квадрат. 20сы неме 15 метр квадрат метр бар да. Ошол деген барды туруш керек. Бул жерде местасы бар, месталар 700 адамга берди. Башкаларга сатып резин эмес деп сиз өзүңүз туура эмес. себеби бирле ал жерде бирле келечек эмес да. Ал жерде дагы пост келишим түзгүнүздүр. Кандай түзөбүз биз акчабыз бар. Кредит ала албайт аман. Келечек көчүрөдөн, келечеги Тургулай. Канча адам албай калдыңдар. Yok,
Yok, hatta o da bere olayız biz Ошону айттым го мен, эстик берсин айтам. Ага чейин узартып берип, биз ага чейин көчпөйбүз, тенекеге көчпөйбүз. Биз мына 2 максатыбыз. Ошо тенеке менен ошо 1 жылдагы мартка чейин төлөм Отуз турумуна чейин кайга кетип атасың атама Азыр эми турпусуң кичине. Азыр күтпөй чыгып кетебиз деп. Yok. Değil aşağı. Келечекте түптөгөнбүз соода болгондо соода кылганбыз. Mal Ece'ye. Yok biz bunu önüme Yok sizge job verelim. Sizge gelişim düzgünse düzgün job buluruz. Yok kanday düzgün Yok akça bire olsa zayıfta bulmayın. Akşam versene gelişim süt. Yok gelişim düzgün akça verseniz ana vurulat kana siz anda vurmayın diyeceğim. Сезонный товар сотта сезонный емес, ломбард сезонный емес, валюталық сезонный емес. Биздики одежданыкы кийимдер сезонный. Биз бир ап келгенде 2 миллион алып келебиз. Азыр мына пакода жабып атат, кыймылдабай турат табабыз. Эртең 5 айга мына 1-чи айында төлөгөнбүз акчаны. Алган 4 айдысын биздин табарыбыз кыймылдабай турса, анан силер бөчөк десеңер 4 айдысын каяктан алып келет? Biz büyükten barabız, sinyan barabız, böylece onu teleyiz. Biz de bunlarla emniyet kuruluşları odasına. Havada körüp bir de. Canım pazarda varsanız sodanızı kılasla. Kayakta sodaya canım bazarda. Soda joğun oturuşa. Yok, uzatıp beri beraber sürok önü söyleyecek. Biz de öyle Birden söyle çizildavay. Просто geldik de bu. Hayır abi birbirine. Boşa cevap veremeyeceğim. Cevap verdi o mesafeye. Yerim burayı çok bizde saat böyle kalanlar da sonra sürelim. Özüzü ben kaç düşürdüm. Benim benim bulaş oldu. Kışkına kaldık. Ben töle aytабыз дегендер айланып төлөсүң алыңдар. Жок, мен төлөсөм, жок болсо, кайсы Söz versene. Masele çesilmey, jaydan beri şuna batırmalar görgөндөр да koşulsun. Gerek al, işi bitmedi. Biz bunlar kolektif gelecek pazarında vardı. Kança жылдан beri aldı 28 yıl, 30 yıl işlеген adamlar şu жерде жүрүп турат. Biz de siz аябай жакшы билебиz. Кайсы малда сода болот, кайсы малда сода болбойт, кайсы малда biz банкрот болобуз, кайсы малда biz дагы башка көчөрүшкө даярдап турабыз. Как солдатпыз, Сен айткан шартка biz көндүк. Мен айтканда көндүк. Андан кийин ассоциация түзүлдү. Ага деле макул болду. Коллективдер мына ызылай кетиш үчүн бири-бирибизди бастык болуп. Анан дагы эле болуптур деп эми барайын деп атсаң эле бирөөсүнүн документин албаса. Кичине болсо, барып тиликке коюп койсо, акча төлөп аткан болсо, балам сен деле бизде машина алсаң, баягы кайсың? Ооба, сөзсүз. Кайсың да? Акчаң келип атат, акча жөн тарткан жоксуң сен де биз ошол сиздер менен иштеп доорго таап атасың. Мисалы да, ошону анан кийин таап атабыз. Биз ошентип бир кишиге бир бул сатыш балам жөн эле эмес. Анын бутун өбүрөй деген. Ошондой кылып сатасың. Жөн эмес, илгери сода жок.
туура түшүнгүлө. Биздин суранышыбыз азыр кичине эти шалонун курасы көпчүлүк турган. Силер бизди Улуйкы базар менен эски базар менен салыштырасыздар. Биз ал жака бекер бергенде биз күнү эле кылып коюштук. Өзү жаап отурган эми сатып атпайсыңар. Сатып аткандан биз талап кылдык да. Ошо жана мына кызым айткандай жанагындай сметаны көрсөткүлөр, эсептеп бергиле. Чтоб биздин да жүрөгүбүз ток болсун. Анан биз ар кимге эле баш боло бербесин. Биз жакшы каяп барып, жакшы коюп бергиле, бизди жакшы койгула. Анан мына мисалы үчүн булай бар десе. Мэр жолуксун түшүрдү. Мына айтып атасыңар, декабрга чейин. А биз эгер контейнер кетсе, биз уже айыл иштеп калат болчу. Мисалы үчүн Дынабай койгуна. Дынабай койгуна ошо паркка кеттик эми. Мына жагына элди шартын киши карашыңар керек. Силерден бизден медиага жеткизбеңдер турабыз. Балким элибиз аябай ак көңүл. Ушунча ишти кылып аткан ушу кечинекей биздин маселебизди чечип койбойт. Чечет Кудай кааласа. Шаар көрүктөнүп атат. Аябай жакшы атасыңар, укпай атасыңар балдарыбыз. Биз силерди жакшы түшүнүп атабыз. Силерге рахмат айтып атабыз. Эми ушу биз эле келечек эле калдык азыр. Келечек жакшы жакшы көйгөйт отуруп койгулачы биздичи. Анча ушинтип айтып аткан биз дагы ачып атабыз. Ошолорду кайра доңдоп берип койгула. Шилинасын. Анан кийин биздин коллективди ындырмакка чыгырып берип койгула. Анан кийин барып жакшынакай дуа бергиле. Анан кийин ошо убактыбызды кичине узап бергиле. Ачылган бардыгы. Ал жерде айтылганда, эгерде силер тиликке мен кетип турган болсоңор, биз менен салып турабыз дагы. Силер болсо мартка чейин иштейсиңер деп. Ошондой Ошолордун көпчүлүгү мына жерде акчасы кызды деп пайдаланып беребиз. Падия турат. Эки ай иштесе болду. Эртең каржасы эч нерсе кылабыз. Шилдеп түшөт. Декабрга чейин, январга чейин иштесек, январь-февраль ремонт кылсак, март барып кой отурулат. Бизди дагы эми силерде билим бар экен азыр. Эгерде биз мына базардын 3 базардын ишке киргизе албасак, анда медиага январдан баштап жанагы заместа акча төкпөйгөр. Сенин келесиң ошо болду. Ошону да татын. Рахмат эже. Чындыгында өзүңүздүн улуулук кылыбында жакшы жагында айттыңыз, мындай эми ошондой негизи ынтымак болушу. Анан сиздер чоң жамаатсыздар. Анан көпчүлүгүңүздөрдө биздин эжелер, карындаштар сураш нерсе туугандарыбыз айтчы. Анан мындай бул базар бөлсө, биз эми баардык Кыргызстан жараныбыз да, ушу Оштун тургунубуз. Мурда мисалы үчүн ошончо базар иштеп сиздер баардык төккөн аренда жеке адамдын чөнтөгүнө түшсө, бир адамды байытып жүрсөк, азыр кайра эле баардык өзүңүздөр эле бөлүшөсүздөр. Ошол мына мамлекеттин казынасынан түшөт да. Ошол жерден жолду салабыз, ошол жерден мектеп салабыз. Ошого биз мына келечектин базардын жанында садикти салып берет. Onu biz barıp alaylı. Ошол мамлекеттин казынасына кете турган иш болот да. Ошол иштешине, ошол базарлар иштешине, базар жакшы болушуна баардыгы салым кошушубуз керек. Азыр өзүңүз жана айтып кеттиңиз, таңамал барбалып, жеңишмешин кечээ. Воскресенье күнү уктабай барып, мына жерге эмне көрүп атасыз, автобус келип атса, вице-мэрдин дежурный кылып турчу. Автобустар көзөмөлдө, маршруткалар көзөмөлдө, жаңы да бир 10 линия ошосун айтышат. Мына жерге келген адамдар содагерге келе турган кардарларга барып ыңгайлык болсочу, жол курулуучуларга түнү барып, түнүрөктөн барып көзөмөлдө. Азыр ошону жанагы эми мөөнөт деген суроо кетет. Анан кийин биз мындай бир ар кимиз ар жактан жыратат эле башка жактан дей берсек да болбойт экен. Мына мөөнөттүн ошол биздин мэр башчыбыз да убабыз да бардыгыбыз. Ошол сиздердин суранычыңыздар боюнча жаңы жерди бөлүп берип атпайбы келечек үчүн депчи. Өзүңүздөр билесиңер депчи. Ошого мөөнөтүн койду, ушуга аракетиңизди бериңиздер. Анан кийин жана сиздер айткан эми анан кийин эми мына бул эми талап экен. Экинчиден жана сиздер айтып аткан маселе боюнча смета жана прозрачный болсун, мындай болсун деген боюнча анан кийин ол боюнча биз талапты коебуз. Мына подрядный организацияга да ассоциацияга берем. Давайте откровение бололу депчи. Зачем неме кылганда? Сен мынанча немесе стройматериалга кетти, мынанча немесе жердин иштерине кетти, мынанча немесе свет жактан кетет экен, мынанча немесе мынага биздин кызматкердин рабочийдин сварщиктин акчасы болот экен деп прозрачный болот айтабыз. Талапты коебуз ошончо. Анан кийин жанагы
Жөн тургулачы кыздар. Анан кийин жанагы араңыздарда жанагы тизмеге кирбей калды. Келечектин жамаатына кошулбай калды. Биз деле барбыз, барыбыз. Төлөйлүк деп. Боюнча маселени биз карайбыз комиссиондон. Анан кийин жанагы айткандай 10 жылдан бирок эмнеге биз маселени карайбыз комиссиондон эмнеге кошулбай калды? Биздин ордубуз катар болбой атпайбы? 410, 11, 12, 13. Ал эместер неме эмес коюйт. Буягын чечкиле Ал жерде мен айттым го, бирлик ол жерде жанагы шоколад базарынын жанында бир Бостон деген базар бар. Биз неге местасы жок калышыбыз керек? Эмне үчүн местасы жок калышыбыз керек? Мына бала сүйлөсүнчү туруп тургула. Неге чечишөбүз? Birden söz verdik. Nece siz de oturup dursanız, sıraya oturup durunuz. Oturup dursanız Ece. Содагерлерге, келечек местасында отырған содагерлерге деген берілген жерге не үшін башқаларға беріледі деп атасыздар? Біз келешек адамдар қайталада қалатан деп біз мақұл болып атқаннан кейін не үшін ашылды? Бериден жана айттым го, комиссия карайбыз деп. Анан кийин жанагы комиссия карайбыз. Анан кийин эжем токтоп туруп катар боюнча албай калды дегендерди чакырабы. Мен деле бир күн болду бул жака өткөнүмө. Мен чакырайын подрядный организацияны, берки ассоциацияда турган Альбертти чакырайын. Анан кийин болсо мен ушака барайын. Барсын мына бала. Ушака. Барсын. Жок, ушулар маселелерди. Жок, ошояка барсын да. Барсын дегиле. Мына бала. Барабыз. Bizde oşo tenekeni list kılıp versin, iyi hatta çeyin yönetimi uzatıp versin. Oşo bizde bu. Oşo mendir oşo. Bundayda. Eceler. Maksat Mırza. Bundayda. Evet, bu men Şuup durgula. 7 milyon halk kurata. Ne öz aytıptar. Prezident, urmatlı prezident deyiz, Kamçak Taşiyev. Uşul kelечектин содагерлеринин көзүнөн жаш тамбасын отур. Азыр жаш эмес, кан агып кетип атпайбы бул жетекчи? Максат Мырза, укпай атасың. Бул жака да жагат. Чыгарпай эшке. Телефон бизге барып Чыгарбайын Чыгарпай. Эшти ачсаңдарбы? Жок, мына акам сүйлөп атыр, сөзүн Урматтуу мэрибиз айтыптар. Урматтуу президентибизден тапшырма берилди. Камчак Ташиевден тапшырма берилди. Келечектин содагерлерине көзүнөн жаш акпасын деп айтыптар. Kim? Ayzın olmak demek bu sefer mi? Aysi prezident. Mesele bozana korkmazlar. Sebebi Kutay var da zulümlüklerini Allah'tan özü ne kadar
Ulan söz ciddi sayılarız. Ben kitap boyunca ayttınız endi. Ben oşol jaş emes kan alıp ketdi da sodagerlerin gözünençi. Oşonu verem oşol sözüne tursun, хотя бы sözüne tursun эми. Biz деле урматтайбыз, сыйлайбыз, işlerdi, жакшы işlerdi кылып атат. Аны деле көрбөй койгонго көзүбүз көрүп калат. Эми ушунчага айкөлдү кылып неме кылып аткандан кийин ушу келечектин содагерлери деле аягына чыгып берсин, биз барбайбыз деп аткан жокпуз. Макул баралы деп атат. Арзандатып берсиндер. Biz kitap koyalım. Биз Urmatlı sodagerler, rahmat efendim. Rahmat ece oldu. Jintler men başka jintler var эле тура түшүнүп, баардыгы башты бестерден сүрөт туттуңуздар. Мен сиздердин мына вопростарды жазып алдым. Сиздердин кайсы мындай беспокоит какие вопросы? Анан кийин мына эжелерибиз менен отдельно биз комиссия иштейбиз. О көптө ал албаган, мест албагандар төгөлектеп. Аны экеле эжең эмес, эптүү эмеспиз биз төгөлектеп. Мест албай калган эжелерибиз менен иштейбиз. Мест албай калган баарыбыз эле да. Сиздер смета сурадыңыздар. Мындай канча сатып алганды боюнча бизге маалымат берсин. Биз заказ кылып аткан, биз акчасын төлөп аткан дедиңиздер. Ол жазылып алды. Алар боюнча да маалымат берилет. Анан кийин убакыт боюнча мөөнөт кечиресиз берилбейт. Жана курулуш проект боюнча таанышасыздар, долбоор боюнча таанышасыздар. Курулуштун ошол жанагы конструкциясы боюнча жанагы көтөрө алабы деп атпайбы? Анчалык деңгээлде жанагы онун основания деген бар, анан жылдыз айтат көтөрө алабы. Ошолор боюнча полный таанышасыздар. Макулму эмеспи? Анан албетте ишенүү көрсөтпөйбүз ошондо. Ким мест албай калгандар боюнча биз иштейбиз. Комиссия.